Саламатсыңар балдарым. Кезектеги жыйынтыгы даярдануу боюнча сабагыбызды баштайбыз. Өткөн сабактардан бери бир топ күндөр өтүп калды. Андан бери катарыбыз арбыды. Мурда Ош, Баткен, Жалал-Абад областтарынын негизинен окуучулары катышып аткан болсо, Талас жакындан бери Ысык көл жана Чүй областтарынын окуучулары да кошулду. Мындан тышкары ондогон алтын сертификатка умтулуп жаткан окуучулар менен да жекече иштеш баштадык. Өткөн сабакта биз толук форматтуу 5 багыттан турган сынамык тест алганбыз. Билесиңер. Анда математика да кошо эле. Бул сынамык тест окуучунун жыйынтыгы канчалык деңгээлде даярдыгын жана ар бир бөлүм боюнча билим көрүнгөсүн аныктап бергени менен баалуу. Тест өтө кылдат түзүлгөн. Бир кирип баштаган соң белгиленген убакытта үзгүлтүктөбөй аткаруу керек. Болбосо ачпай коет. Көйгөй айрым техникалык мүшүлүштөргө жол коюшкан кээ бир окуучулар тестти аягына чыгара албай калышты. Бирок алигече эмес. Алар кайрадан дагы киришип, кайрадан белгиленген убакытта тестти тапшырышып, өздөрүнүн деңгээлин аныктап алса болот. Эми негизинен бүгүнкү нуктага токтолобуз. Бүгүнкү нуктабыз кыргыз тилиндеги негизги тыныш белгилер жана алардын колдонулушу, орфография жана буларга практикалык иштер. Сабакты мен Молдобаев Жусуп агай өткөрөм. Нокат району Абдыбаитов атындагы орто мектеби. Демек, адамзат жашоо турмушун жөнгө салып турган көптөгөн эреже багыттар бар. Жол белгилерсиз жол жүрүүнү, тыныш белгилерсиз жана орфографиялык эрежелерсиз жазууну элестетип көрүңүздөрчү. Анда эле анык башаламандык өкүм сүрөт. Туура жана сулуу жазуу сабаттуулуктун фазилети дейт улуу чыгыш акыны Фирдауси. Булар жазма түрүндөгү баяндалган ой пикирлерди туура, так түшүнүүгө жардам берет. Кептеги эмоциялык абалды басымды туюндурууга да мүмкүнчүлүк түзөт. Төмөндөгү сүйлөмдөрдү салыштырып көрөлү. Биринчи сүйлөмдү карагыла. Эмнени түшүнүүгө болот? Экинчи сүйлөмдү караңыздар. Чыдамы чегине жеткен атанын Кулубектин жаалы чыгып, бар деди жамбакты баласына ызырынып. Өз жолумду тап. Биринчи сүйлөмдө эмне жөнүндө сөз болуп жатканын түшүнүү кыйын болсо, ал эми экинчи сүйлөмдө тыныш белгилер туура коюлуп, орфографиялык эрежелер сакталгандыктан бардыгы түшүнүктүү болду. Тыныш белгилер жана жазуу эрежелери бири менен биз баштан эч класстан эле таанышпыз. Булар боюнча бир топ маалыматыбыз, көндүмдөрүбүз бар. Эми ушуларды толуктап, сүйлөмдөрдү туура пайдалануу керек. Бул боюнча тапшырмалар ЖРТда абдан көп кездешет. Башкысы жөн эле үйрөнүп алуу эмес. Башкысы колдоно билүү. Биз кыргыз тилинин грамматикасын кантип интенсивдештирип, тездетип үйрөнүү менен жазууда туура колдонуу жолдоруна токтолобуз. Бул боюнча атайын мен таблицаны сунуштайм азыр. Ал жерде таблицада тыныш белгилер, сүйлөмдөр берилген, бирок тыныш белгилер коюлган эмес. Эскертүү. Таблицаны атайын дептерге түшүрүп, андан соң иштөө керек. Ошондо өбдө кайтарымы жогору болот. Анда таблицага токтолобуз. Ал мындай түзүлгөн. 9 тыныш белги катары менен берилген. Биринчи мисалдар берилген. Мисалдарда тыныш белгилер коюлган эмес. Экинчи графада ошол тапшырмалардагы эң негизги таяныч тыныш белги көрсөтүлүш керек. Бул мисалы үчүн мына биринчи тапшырмада чекит белгиленип атат. Үчүнчү графада ар бир сүйлөмгө тиешелүү эрежелер чагылдырылат. Мисалы үчүн Эсенкандын үйүнүн үстүнө көгүчкөндөр уя сала башташты. Бул жайынча баяндалган сүйлөмдүн аягына чекит коюлат деген эрежени чагылдырат.
Ал эми 4-графага эми балдар ушундай типтүү мисалдарды өздөрү газета журналдардан, көркөм чыгармалардан жана башкалардан издеп таап жазышат. Мунун 5-графасы да бар. Анда дагы баракча улап бүткөн соң, бул тапшырманын бардыгын аткарып бүткөн соң, балдар бири-бирине бериш керек. Бири-бирине анализ жасаш керек. Эмнеси туура, эмнеси ката. Ошондо абдан практикалык иштер жетик болот жана көндүмдөр калыптанат. Ушул тартипте уланат. Биринчисинде мен тыныш белгилеринин бардыгын коюп койдум, мисал болсун үчүн. Экинчисинде караңыздар, тыныш белги коюлган эмес бул сүйлөмдөрдө. Тыныш белгини койсоңуздар, кайсы тыныш белги доминант экендиги аныкталат, жана бул жерге аны коесуңар. Жана анын ар бир учурундагы эрежени бул жерге издеп жазасыңар, жана жаңы мисалдарды таап жазасыңар. Жана үчүнчүсү да ушундай башталат. Мисалы үчүн, жашасын Кыргызстаным. Бах, кооздук деп ушуну айт. Эй, бул жакка өтүүгө мүмкүн эмес. Кайт аркаңа. Так, жаталак болгур кыргашка. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Демек, тыныш белгилер негизги кайсы тыныш белги үстөн болот, бул жерге коесуздар. Бул жерге ар бир учурдагы эрежелерди жазасыздар, тиешелүү болгон, жана бул жерге мисалдар. Ушундай тартипте уланат. 4-графаны караңыздар. 5-графаны караңыздар. Бул жерге тиешелүү тыныш белгиси коюлат. Мисалы 5-те караңыздар. Түзда, талаада, ойда көк шибер жамынып айлана жап-жашыл. Эртеси күн бүркөлдү. Туман түштү. Борошо башталды. Алар кызыкка батып ойноп жүрүшөт. Биз, окуучулар, жүрүш уюштурабыз. Саадат, коногуңду ойгот. Тилекке каршы, биз бүгүн бара албайбыз. Эми, эмне кылабыз? Кок куй. Жана башка. Кийинки тапшырма. Бул да ушундай тартипте аткарылат. Негизги тыныш белгиси бул жерге чыгат, мисалдар, эрежелер бул жерге түшөт, жана мисалдар бул жерге түшөт. Ушундай тартипте 7-чи тапшырманы аткарабыз. Ысык көлдүк акелер, Тилекмат, Кадыр эке, Садыр эке, Мойт эке. Оттоп жүрүшкөн маралдар үчөө. Бири кара өгүз, бири күрөң уй, бири саргыч музоо. Мындай макал бар. Айтылган сөз, атылган ок. Кыргызстан 4 өлкө менен чектешет. Казакстан, Кытай, Өзбекстан, Тажикстан. Бул да ушундай тартипте аткарылат. Бул жерге тиешелүү эрежелерди жазабыз. Бул жерге тиешелүү мисалдарды, жаңы мисалдарды таап жазабыз. 8-чи тапшырманы караңыздар. Бул да ушундай тартипте аткарылып жатат. Юрий Гагарин 1-чи космонавт. Биздин бакчада помидор да, сабиз да, пияз да бардык жашылчалар өстүрүлгөн. 2 жерде 2, 4. Айттым, укпадым. Асыл ой, ак сөз, адалиш деген улуу ойчул Конфуций. Бүгүн мен Асылбекке жолуктум. Кече мен да жолуккам. Ал эртең Бишкекке жөнөйт экен. Эмне? Кызматка орноштуппу? Жолугушууга кадырман каарманыбыз Жамбулатты айтып жатат. Өзү да келип отурат. Ата-бабаларыбыз ушундай бийик тоолорду түнөктөп калышканына сыймыктанам. Ал толкундана айланага көз чаптырды. Сайракан, кыткылыктап. Бүгүн да жоогазын тергени чыгабызбы? Нурбек айыпкердей башын салып. Жок жаным, машинам бузулуп калды. Чыңгыз Айтматов эне сүтү менен кошо сиңген Авир деген. Кенже эпостор, кожо жаш, эри табылды Курманбек. Мына ушинтип 10 тыныш белги боюнча биз балдар практикалык иштерди жасап көрүштү. Бул тездетип окуунун усулу. Бул
koldono bilүүгө үйрөтүү usulu. Finder'in pedagogikasında belgelengendey, uqtum, unuttum. Gördüm, istedim, al эми жасадым, үйлөндүм деген принципке негизделген усул. Мында балдар бардыгын өзү жасап көрөт, өзү каныгат. Демек бул жол тездетип үйрөтүү жолу өтө керектүү. Мында үйрөнүү колдонуу менен айкашат. Демек биринчи биз ушу колдоно билүүгө, креативдүү ойлоно билүүгө балдарды багытташыбыз керек. Жаттатуу менен биз бүгүнкү күнгө чейин балдарды билимден аксатып келдик. Мен мындай тапшырмалар кыргыз тилинин бардык бөлүмдөрү боюнча даярдап аткартып келем. Bir-эки үлгүсүн көрсөтө кетейин. Мисал үчүн, бул үлгүнү көрүңүздөр. Бул лексика бөлүмү боюнча мен тапшырма берген тапшырманы окуучунун аткарганы. Анын да уландысы толук болбой калган. Уландысында окуучу кийинки жолдошунун, классташынын пикири дагы жазылышы керек эле. Ушул тапшырмаларды ушундай сызылып, ар бирине кунт коюп карап, тиешелүү эрежелерди ар бир берилген мисал тапшырма бул эрежени талап кылат. Эч качан жөндөн жөн тапшырма берилип калбайт бул жерде. Ошондуктан бул практикалык жагы менен абдан күчтүү. Эми ошол эле тыныш белгилери боюнча берилген тапшырмаларды бекемдөө боюнча анча-мынча тесттик тапшырмаларды аткарып көрөбүз. Биринчи тапшырманы караңыздар. Тыныш белгилердин коюлуу ордулары. Тыныш белгилеринин өзүнүн коюлуу ордулары бар. Ушунда кайсы вариантында туура берилген. Экинчи, уран чакыр иретинде айтылган сүйлөмдүн аягына коюлуучу тыныш белгилер. Чекит, көп чекит, илеп, суроо. Үчүнчү, тыныш белгилери туура коюлган сүйлөмдү белгилегиле. Бул бир аз татаалдаштырылып түзүлгөн, жакшылап карап, туура белгисин тапкыла, берилгенин тапкыла. Төртүнчү, тыныш белгилери туура коюлган сүйлөмдү белгилегиле мында дагы. Бул сүйлөмдө бир топ татаал түзүлгөн тапшырмадагы, муну дагы кылдат караңыла. Бешинчи, татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдү байланыштырууда үтүр белгиси коюлбай турган байламтаны белгилеңиз. Же, да, анткен менен, жана. Алтынчы, тыныш белгилери туура коюлган сүйлөмдү белгилеңиз. Эми ушундай эле тартипте биз орфографиялык эрежелерди интенсивдүү үйрөнүү жана колдоно билүүгө машыктыруучу практикалык тапшырмалардын топтомуна токтолобуз. Бул жерде балдардын аткарылганын көрсөтүүгө мүмкүн болбой жатат. Бирок мугалим биринчи өзү өтө кылдат ойлонуп түзүш керек. Мисалы үчүн биринчини караңыздар. Үндүү тугуштарды туура колдонуу эрежеси, жазуу эрежеси. Биринчи багыт. Тапшырма: элек, жээн, улан уде. Эмне дегенден ишарат берет? Эмне деген эрежелерден ишарат берип атат бул жерде? Выше кыргыз тилинде сүйлөмдүн аягында келбейт деген, сүйлөмдүн башында келет элек. Эгер сүйлөмдүн ортосунда келсе, созулма формасында келиши мүмкүн жээн, чет тилден кирген, башка тилден кирген, бөтөн тилден кирген сөздөрдө колдоно бериши мүмкүн. Улан уде. Үнсүз тыбыштарды туура жазуу эрежелери. Ятташкондордун жазылышы. Демек, ар бир биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү деп жаткан мисалдардын бар бири өзүнчө эрежени талап кылат жана эрежени чакырат. Ошого кылдат көңүл бургула жана бул жагында, бул жерге эрежелерди, тиешелүү эрежелерин жазып жатканда, бул бөлүм графаларга ошого таянып так жазышка аракет кылгыла, китептерди аңтаргыла, конспектилерди аңтаргыла, кайра окуп, салыштырып туруп анан кийин алып чыгып жазгыла. Мисалы үчүн баш тамгалардын жана энчил баптардын жазылышы бул татаалыраак бөлүм. Ошондуктан карагыла. Кыш келди, түн, бул жөнөкөй жайынча баяндалган сүйлөмдөрдө. Чыгылып сүйлөмдүн башында баш тамга менен жазылат деген эреже.
Екінші Сырғақ, Атоқонбаев, Балқа. Мында адамдын аттары баштама менен жазылат деген эреженин каңшарылап турат. КМШ, БШК, ошмо кыскартылган сөздөр дагы баштама менен жазылат деген эрежени эске салып турат. Ошондой кылып туруп, тиешелүү эрежелердин бардыгын өзүңөр таап толуктап жазгыла. 5. Мүчө уланган уңгулардын жана уңгудан мурда келүүчү сөз бөлүктөрүнүн жазылышы. Мында уланган мүчөлөр берилип жатат. 3. тапшырманы караңыздар. Сөз бөлүктөрүнүн мурда келүүчү уңгудан мурда келүүчү сөз бөлүктөрү. Кара, капкара. Ыраазы, нааразы. Татаал сөздөрдүн жазылышы бул абдан көбүрөөк, татаалыраак бөлүм. Бул жерде ар бир эреже, ар бир мисал өзүнчө эрежеге ээ. Мисал үчүн, биринчи кылык, жорук, акыр, чикир. Бул кош жана кошмок сөздөрдүн ортосуна тиешелүү тыныш белгилеринин коюлушу боюнча эрежени эске салат. Экинчи карагат, 12 бел, аккыя, 20, 20 кылым деген сөздөрдү карагыла. Айрым татаал сөздөр өзүнүн түпкү маанисин жоготуп койгон татаал сөздөр биригип кетет, биригип жазылат. Эсептик санатоош, татаал санатооштор эсептик. Алар бөлөк-бөлөк жазылат. Жана Рим цифрасы менен белгиленген сандардан кийин сызыкча коюлбайт деген эрежелерди эске салып турат. Өздөштүрүлгөн сөздөрдүн жазылышы. Мында кээде 3 тыбыш, үнсүз тыбыш катар келип калышы мүмкүн, бирок алардын үчөө тең жазылбайт, экөөсү жазылып калат. Мисалы үчүн класссыз, класссыз. Ташымал. Ташымалда берилген тапшырмалардын ар бири өзүнчө эреже чакырат. Мисалы үчүн биринчисинде жол, байо. Бир гана муундан турган сөздөр ташылбайт. Жалгыз тамга бөлүнүп ташылбайт деген эрежени биринчисинде чакырып каңшарлап атат. Экинчисинде боек, жеке. Ар бир, демек, бул жерде 6 түрдүү тапшырма берилип атса, 6 түрдүү эреже бар деп эсептегилет. 9. Дефис менен жазуунун эрежелери. Мында дагы бүт тиешелүү эрежелер камтылган. Демек, эми ошо орфографиянын негизинде түзүлгөн, ошону бышыктоого түзүлгөн тесттик тапшырмаларга көңүл бурабыз. Оюн, ки, бура деген сөздөргө, берилген сөздөргө кайсы катардагы мүчөлөрдүн катарынан уласак, жаңы сөз жасаган болобуз. Жасап көргүлө. Экинчи, кайсы варианттагы сөздөрдүн бардыгы жазуу эрежелерине ылайык жазылган. Бир катарында бардыгы ылайык жазылышы мүмкүн. Аткарып көрөбүз. Түздө жогорудагы кыймыл аракетти билдирген сөз кайсы мүчөнүн жардамы менен жасалган? Да, ла, дө, ло. Кайсы катардагы кыскартылган сөзгө мүчө туура уланган? Карап көргүлө. 5. Кайсы катардагы сөздөрдүн бардыгы туура жазылган? Бир катарында туура, бир вариантында туура жазылган. 6. Кайсы катардагы уланган мүчөлөр туура жазылган? 7. Кайсы катардагы калып кеткен тыбыштарды ордуна койгондо туура сөздөр пайда болот? 10. Кайсы катардагы сөздөр дефис менен жазылуусу керек? Демек, биз ушундай тартипте грамматиканын бардык бөлүмдөрү боюнча интенсивдештирип, тездештирип, практика менен, колдонуу менен эрежелерди колдонуу аркылуу үйрөнүү мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Эми азыркы мезгилде бир аз убакыт кысталыш болуп калды. Мен ушунун бардыгын кайра силерди жаз деп отургум келбейт. Бирок тез көз чаптырып, негизги өзөктү, негизги тааныш түшүнүктү алып калууңарды каалар элем. Ушундай кылып, өзүңөр деле калган бөлүмдөр боюнча дагы бир ой жүгүртүп, бир кыска практикалык иштерди аткарып үйрөнсөңөр болор эле. Эми тапшырмалар. Тыныш белгилери жана орфография боюнча берилген практикалык тапшырмаларды аткаргыла. Жанагы берилген 2 таблицаны толтургула. Бирок кыска толтургула. Бирок өзөктү түшүнүүгө аракет кылгыла. Экинчи, берилген 15 тестти иштегиле. Үчүнчү, кимде ким мурдагы сабакта берилген тестти түрдүү себептер менен аткара албай калган болсо, аткарып натыйжасын мугалимдериңерге жибергиле. Мен жиберген ачкычтардын жооптору менен салыштыргыла. Кайтарым байланыштарга чыгып талкуулашкыла. Мурдагы сөзүмдүн башында айткандай, мурдагы берилген тест бул биз практикалап келаткандай, эртең келе турган негизги тестке өтө жакын, ошого салыштырмалуу абдан жакын берилген тест. Ошондуктан өзүңөрдү ушул жерден баалап, чактап алууңарга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кайрадан кирип болсо дагы тестти аткаргыла. Эгерде тестке жакшы кире албай жатсаңар, кайрадан мага кайрылгыла. Мен башкадан ссылка кылып жиберип берүүгө аракет кылабыз. Бүткөн соң, тести бүткөн соң 5 бөлүм боюнча жыйынтык чыгат. Ошол жыйынтыкты бизге салып жиберсеңер жакшы болот. Биз анализдеп, силер кайсы бөлүмдөн кыйналып жатканыңарды аныктап, ошол багытта консультациялар беребиз жана практикалык жардамдар берүүгө аракет кылабыз. Силерге жараткан илхам, оомат, ийгилик берсин. Жусубай.